Бул күнү орун алган акыркы окуя кабарларды баяндайбыз. Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечке толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Бишкек Нарын Торгарт жолунда жол кырсыгы катталып, 22 жаштагы айдоочу каза болду. Ушул жылдын 10-июнунан баштап өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланат. Аксайда карда калган чабандарга көмөк көрсөтүлдү. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк айтып беребиз. Бишкек Нарын Торгарт жолунда жол кырсыгы катталып, 22 жаштагы айдоочу каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуучу башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 1-июнь күнү болжол менен саат 17:15 чамасында Chevrolet Spark унаасынын айдоочусу 2003 жылы туулган Жаран карама-каршы тилкеде келе жаткан МАЗ оор жүк ташуучу унаасы менен сүзүшкөн. Жол кырсыгынан жеңил унаанын айдоочусу Кемин районунун аймактык ооруканасынан көз жумган. Ал эми анын жүргүнчүсү 1978 жылы туулган Жаран Кемин районунун аймактык ооруканасына жаткырылган. Майкампа ЖЧКсынын мыйзамсыз менчиктештирилгени аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 1991-2000 жылдар аралыгында аталган мүлк жеке жактарга арзан баада сатылган. Компаниянын уюштуруучулары мүлктүн бир бөлүгүнө ээлик кылуунун мыйзамсыздыгын моюнга алып, 49% үлүшүн ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарууну чечишти. Ал мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлдү. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы чет элдиктерди этникалык кыргыз катары каттатып, жасалма виза даярдап жүргөн деп шек саналган Жаран кармалганын билдирди. Шектүү башка өлкөдөн келгендерге жумушка расмий орноштурууну убада кылып, визаларды жасалмалап жүргөн. Анын негизинде 200дөй адамга ушундай документ берилген. Кемин райондук ички иштер бөлүмүнө Кароол дөбө айылындагы конок үйлөрдүн биринде чет элдик Жаран тиешелүү уруксаты жок жашап, иштеп жүргөнү тууралуу ыкчам маалымат түшкөн. Аталган факт катталып, териштирүү башталган. Анын жүрүшүндө чет элдик Жарандын тек жайы такталып, жанынан жасалма виза табылган. Тергөөнүн жүрүшүндө 1989 жылы туулган чет элдик Жаран башка чет өлкөлүктөрдү этникалык кыргыз катары каттаткан мыйзамсыз схема уюштурганы аныкталды. Ал чет элдиктерге жумушка расмий орноштурууну, туруктуу жашоого уруксат алып берүүнү убада кылып, улутуна байланыштуу жалган маалымат камтылган жасалма документтерди даярдап келген. Андан кийин бул жалган маалыматтар Тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына киргизилип, 1 жылдык визалар жасалган. Алдын ала маалыматтарга караганда, бул схеманын негизинде 200дөн ашуун чет элдик Жаран ушундай виза алган. Арасында жогорудагы Жаран да бар, деп жазылган маалыматта. Ушул жылдын 10-июнунан баштап өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланат. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирип, чет элдиктерге кайрылды. Анда мигранттарды 10-июнга чейин укуктук абалын жөнгө салышы керектиги белгиленген. Укук коргоо органдары ал мөөнөткө чейин тийиштүү документтерди тоскоолдуксуз берерин кошумчалады. Учурда Ош шаарынын аймагында 5000ге жакын чет элдик студент билим алып келет. Алар окуу визасын ар жыл сайын жаңылап турушат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Эми өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирип, ушул жылдын 10-июнунан баштап мыйзамсыз жүргөн мигранттарга карата текшерүү күчөтүлө турганын эскертти. Анда белгиленген мөөнөткө чейин мигранттар укук коргоо органдары тарабынан тиешелүү документтерди толуктоого жетишсе болот. Мындан улам өлкөгө окуу же туристтик виза менен келип иштеп жүргөн чет элдик жарандар 10-июнга чейин иш визасын өзгөртүп алса болот. Бүгүнкү күндө 10-июнга чейин Кыргыз Республикасынын аймагында, онун ичинде Ош шаарынын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандарга өздөрүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында жүрүү мүмкүнчүлүгүн мыйзамдаштырып алганга, легалдаштырып алганга мүмкүнчүлүк берилди. Бул мыйзамга ылайык, эгерде Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөн жарандар тиешелүү документтерин топтоп мыйзамдаштырып алышы керек. Учурда Ош шаарынын аймагында окуу визасы менен жүргөн 30 өлкөдөн келген 10 миңге жакын чет элдик студент бар. Алардын окуу визаларынын мөөнөтүн көзөмөлдөө жагы окутуучуларга милдеттендирилген. Ал эми студенттерге окуу визасын берүү тартиби 3 этап менен жүрүп, онлайн жана офлайн түрдө ала алышат. Анда баштапкы виза 3 айлык мөөнөткө берилсе, кийин студент 6 айдан 1 жылдык мөөнөткө чейин узартылат. Анын баасы 900 сомдон башталат. Виза берүү тартиби 3 этаптан турат. Жана 2 түрдүү болот.
Биринчи этабы бул баштапкы виза деп айтылат. Бул 3 айга чейинки мөөнөттөгү виза берилет. Аны кийин кайра 6 айга узартып, 6 айдан кийин 1 жылга чейин узартып алышат. Эки түр дегенибиз бул онлайн жана офлайн түрдө берилүүчү визалар. Бүгүнкү күндө калаада билим алып жаткан чет элдик студенттерге укук коргоо органдары тарабынан алдыда боло турчу рейдтик иш-чара боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Алар уруксат кагаздарын мөөнөтү бүтөөрдө электрондук тарикке билдирүү алышат. Ал себептен визанын мөөнөтүн узартуу өз убагында болуп жатыптыр. Биз виза алганда Тышкы иштер министрлиги тарабынан атайын түзүлгөн сайттын жардамы менен онлайн түрдө алганбыз. Ал жакка керек болгон баардык маалыматтарды киргизгенбиз. Жада калса визанын акчасын да ал жактан төлөйбүз. Мындан улам 1 ай убакыт аралыгында эч кандай тоскоолдуксуз окуу визасын алабыз. Чет элдик жарандар укуктук абалын жөнгө салуу үчүн ИИМдин жакынкы бөлүмдөрүнө кайрылып өлкөбүздө кылмыш кылбаганы тууралуу маалымдама алыш керек. Аталган документ менен консулдук департаментке кайрылып, визаларын тууралап алса болот. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө мыйзамсыз эмгектенип жүргөн чет элдиктер үчүн жергиликтүү иш берүүчүлөргө да чара көрүлөт. Бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Чет элдик студенттерге дагы чет өлкөдөн, жакынкы чет өлкөдөн келген жарандарга дагы иштеген жерлерине барып, атайын бизде ыкчам маалыматтар бар. Аларга барып иш берүүчүлөр менен жана иштеп аткан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мыйзамдарда мыйзамсыз иш бергендик үчүн алардын баягы Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамсыз жүргөндүгүн жаап жакшыргандык үчүн тиешелүү берилмелер каралган. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз миграцияга байланыштуу жыйын өткөрүп, анда өлкөдө 5000дей мигрант тиешелүү документтери, уруксат кагаздары жок жүргөнүн айткан. Буга байланыштуу 10-июндан тартып күчөтүлгөн рейдтик иш-чаралар башталарын эскерткен. Мыйзамдын чегинде гана алар бул жерде жүрүш керек. Мыйзамсыз бир дагы студентти бул жерге калтырбайбыз. Мына биз муну контролго алдык. Мен өзүм муну жеке контролдоп турамын. Бизден второе главное управление Исмаилов возьмете на контроль полностью, так, от начала до конца, каждый месяц, чтобы мне докладывали. Белгиле кетсек, Кыргызстанда соңку жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттар көбөйгөн. Алардын көпчүлүгү курулуш, тейлөө жана тигүү цехтеринде эмгектенет. Өкмөт былтыр чет элдик жарандарга Кыргызстанга келип иштөөгө 25 000 квота берген. Мындан сырткары өлкөдөгү жогорку окуу жайларында 70 000ден ашык чет элдик студент билим алат. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети интернет аркылуу алдамчылык кылгандарга жазаны катаалдатуу каралган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке байланыштуу анын автору депутат Сүйүн Өмүрзаков баяндама жасап, азыр шылуундуулуктун жаңы түрлөрү пайда болуп жатканын, алар укуктук талаадагы боштуктан пайдаланып жүрүшкөнүн, мындай алдамчылыктын айынан жабыркаган жарандар көптүгүн билдирди. Акыркы убакта интернет аркылуу банктын атынан жарандарга кайрылып, онлайн кредит алып, аны башка банк эсептерине которуп кетүү, банк эсебин ижарага берүү жана сатуу, дроппер схемалары менен эл аралык алдамчылардын кыргыз жарандарын эсептери аркылуу акчаларын адалдоо учурлары кескин көбөйүп, карапайым калктын жашоосуна чоң зыян келтирүүдө. Долбоордо ушундай кылмыштарга барган адамдардын жоопкерчилигин караган жаңы берене киргизүүнү сунуштап жатабыз. Статистикалык маалымат калайык, былтыр 2024 жылы IT технологиялар чөйрөсүндө 1658 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 796-нын бети ачылып, калган 862 кылмыштын бети ачылган эмес. Анын кесепетинен жабырлануучулар 1 миллиард сомдон ашык зыянга учураган. Быйылкы жылдын 4 айында мындай кылмыштардын зыяны 5,5 миллион сомдон ашты, деди Өмүрзаков. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 4-5 июнь күндөрү иш сапары менен Тажикстанга барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жумуш сапарынын алкагында ал дүйшөмбөдө өтө турган КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Отурумдун жүрүшүндө соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий-гуманитардык тармактарында сүйлөшүүлөр жүрүп, чечимдер кабыл алынат. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлүп, бир катар документтерге кол коюулары пландалууда. Калың кар жааган Ат Башы районунун Арпа, Аксай өрөөндөрүндө учурда абал туруктуу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы аймакка барганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. 2 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын башкармалынын куткаруучулары өздөрү менен чөп жүктөй барып, малчылардан кайрадан кабар алышты. 1500дөй кой менен жайлоого эртелей чыккан чабан аба ырайы катаалдагандыктан
кече 1-июнда малы менен ылдый түшкөн деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, арпада кардын калыңдыгы 20-25 см. Кында ашуусунда Аксайда 15 см кар жааган. Ошто Салам Ош 2025 аталышындагы эл аралык туризм көргөзмө жарманкеси өткөрүлдү. Иш-чарага 10дон ашуун өлкөдөн коноктор чакырылып, жайкы туризм сезонунун расмий ачылышы болду. Анда кыргыз элинин улуттук баалуулуктары көрсөтүлүп, даңкталды. Ал эми иш-чаранын экинчи күнү Ноокат районундагы Каракой жайлоосунда Чакан этно шаарчада уланат. Негизги максат Ош облусунун кооз жаратылышын, тарыхый жайларын дүйнө жүзүнө таанытуу жана туризмди өнүктүрүү болууда. Кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын даңтаган бул көрүнүш Салам Ош 2025 аталышындагы эл аралык туризм көргөзмө жарманкесинде орун алды. Иш-чарага 10дон ашуун өлкөдөн коноктор чакырылып, Ош облусунда жайкы туризм сезону расмий ачылды. Эл аралык көп тармактуу иш-чара бул жаатта иш алып барган ишкерлерге, туристтерге кызматташуу аянтчасын түзүп бере алды. Отчет боюнча ошону өнүктүрүү боюнча программа түзүп атабыз. Бюджеттен. Ошону колдонсоңуз болот. Одандан болом ушул фестивалга ушул Кызыл Суунун жетекчилери жана Кызыл Суунун саякат компаниялары, андан тышкары Ак Суу аймагынын саякат жетекчилери жана саякат компаниялары биргелешип келдик. Бул жолку биздин максатыбыз болсо ушул Кыргызстан менен туризм жагынан, саякат жагынан жакшы иштешип, келечекте Кытай менен Кыргызстанды дагыдан да өнүктүрүп, мындай маданиятын, тарыхын дүйнөлүк абалга чыгарып тааныштыруу боюнча келгенбиз. Эл аралык туризм көргөзмө жарманкесине Кытай өлкөсүнөн баштап Германия, Россия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнөн келишкен. Аларга Ош облусунун уникалдуу табигый жана маданий мурастарын таанытууга багытталган туризм тармагындагы мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлдү. Туристтердин агымын көбөйтүүгө багытталган иш-чара 2 күнгө созулат. Бул самалык 4-июнда Ноокат районундагы Каракой жайлоосунда Чакан этно шаарчада уланат. Максат облустун кооз жаратылышын, тарыхый жайларын дүйнө жүзүнө таанытуу. Эми биз Ош облусунун туристтик потенциалын буга чейин деле белгилеп келгенбиз. Мына бул эл аралык фестиваль экинчи ирет өтүп атат. Биз бул өзгөчөлүктү дагы эмдиги жылы ар бир райондун потенциалын да чыгарып алыш үчүн бүгүнкү фестивалдын жыйынтыгы менен ушу Каракой жайлоосунан, жаратылыш паркынан биз ушу фестивалдын уланышы менен ушу Кара Суу районуна дагы ушу эмки жылда ушу Салам Ош фестивалын эл аралык деңгээлде өткөзүп алуу үчүн атайын ушу райондорго дагы мындан ары карай эстафета катарында улантмакчыбыз да. Өлкөдө тоо туризми өнүгүп жатат. Алардын катарында Ош облусунда да бул жаатта турист тартуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени аймак кыркка тоолору геологиялык түзүлүшү менен чет элдиктерди кызыктырат. Ал үчүн шарттарды жакшыртуу аракеттери көрүлүп, туризмге инвестиция тартуу максатталууда. Экотуризмге кызыгып келип жатышат. Бул көптөгөн ушул чет өлкө, алыскы чет өлкөдөн келген туристтер бул баягы трансчек аралык туризмге көбү кызыгып атат. Бул ошо Тажикстандан Кыргызстанга өтүү боюнча жана баягы Кытай эл республикасы ошо Улуу Жибек жолунда жайгашкан мамлекеттер, шаарлардын жайгашкан шаарларга ушул Улуу Жибек жолу туристтик маршруту менен көп кызыгып жатышат. Кыргызстанга былтыркы жылы чет элден 9 миллионго жакын турист келген. Бул жылы 10 миллионго чейин турист тартуу максатталууда. Ал үчүн 2025-2030 жылдарга туризмди туруктуу өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Алмагдерке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин отуруму өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйынга уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, тармактык министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери, спорт федерацияларынын өкүлдөрү катышты. Анда негизги уюштуруу маселелери талкууланып, иш-чараларды Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда өткөрүү пландалууда. Белгилей кетсек, 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөт. Ал 2014 жылдан бери
ар 2 жылда уюштурулуп, алгачкы 3-өө Кыргызстанда, андан кийин Туркияда жана Казакстанда өткөн. Бишкекте жакынкы күндөрү жүргүнчүлөрдү электробустар ташый баштайт. Мэриядан маалым болгондой, Борборго Кытайдан 18 унаа жеткирилди. Буга чейин да ушундай 5 транспорт каражаты алынып келинген. Азия өнүктүрүү банкы каржылаган долбоордун алкагында Бишкекке жалпысынан 120 электробус келет. Шаардагы 2 деподо транспортторду кабыл алууга арналган инфраструктураны даярдоо боюнча реконструкция иштери соңуна чыгып калды. Сиздерге жеткирилүүчү маалыматтар мына ушулар. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк маалымат алуу үчүн Ош ТВ Чекит KG расмий сайтыбызга, же болбосо Instagram, Facebook, YouTube баракчабызга катталып, окуп, көрүп чыксаңыз болот. Саламатта туруңуздар.